программасынын бул чыгарылышында улуттук стиль ишканасынын өндүрүшү менен кенен тааныштырабыз. Мында синтетикалык кийиз материалдары өндүрүлөт. Учурда 3 гана адам иштеп жатса дагы күнүнө 1,5 тонна кийиз материалдары чыгарылат. Анткени мына артта көрүнүп тургандай аппаратуралар 80% ишти өзү аткарат. National Style кыргыз тилине которгондо улуттук стиль ишканасы 1 жыл мурун Бишкек эркин экономикалык аймагында өндүрүшүн баштаган. Мында кыска убакыттын ичинде заводдун келечеги ынанымдуу экенине ишеним артылды. Анткени буйрутмалар үзгүлтүксүз берилип турат жана айына 35-40 тоннага чейин даяр продукция өндүрүлөт. Чийки заттар Кытайдан алынып келинет. Ишканада бир канча түстөгү кийиз буюмдарынан тышкары ашканада жана үй тиричилигинде колдонула турган 3 түстүү майлыктар да чыгарылат. Бул биздин склад. Бул жакта баягы готовый продукциялар ушул жерде жыйналат. Бизде ушундай кийиздер чыгат. Ар кандай цветте, ар кандай түстө. Баягы метровый чыгат. 1,5 метрликтер чыгат. 2 метрликтер клиентке жараша. Бул кийиздер көбүнчө баягы боз үйгө, калпак жасагандарга, баягы допу жасагандар, оюнчук, аксессуар, сумка жасагандар көп колдонушат да. Анан дагы бизде баягы ашканада колдонулган 3 түрлүү майлыктар чыгат. Бизде рулон менен чыгарып, бул складтан өзүбүз упаковка кылып, өзүбүздүн эмен чыгарганбыз да. Сырьё кайсы жактан келет? Сырьё бул Кытайдан келет. Бул сырьё пол синтетический волокно деп коет. Кытайдан алабыз, анан биз өзүбүз өндүрүп бул жерден чыгарабыз да. Бул жерде баягы сырьёдон эме чыгарабыз да, баягы рулон кылып тряпканы чыгара алабыз биринчи. Анан бул эмеден цехтен өзүбүздүн упаковочный аппарат бар, ошол жерден упаковать этип жасашат балдар. Сырьёдон ушундай эме чыгара алабыз, рулон. Бул баягы ашканада колдонулчу тряпка да. Bundan өзү бүктөп, өзү кезип, бизге даяр кылып чыгарып берет. Мондайлар чыгат да бизде. Бул баягы 3 түрлүү сары, розовый, жашыл 3 түрлүү баягы ашканада колдонулган тряпкалар да. Ушундай болуп чыгат. Андан кийин бул кийиздер ар кандай өңдө. Буларды көбүнчө баягы калпакка, допуга, ар кандай оюнчук, сувенирлерге, сумкаларга, ушундайларга колдонот көбүнчө. Бул жакта бул баягы Кытайдан келген сырьё. Бул синтетический волокно деп коет. Бунун 2 түрү бар да. Бирөө нефттин астатагынан чыгат, бирөө баягы баклажкадан, пластмастан эритип чыгарылганы ушул. Өзүңөрдөр көргөндөй эле бул жерде баягы өз нормасы менен салат. Мисалы үчүн бул кийизден салат, бул ушу клей. Ушундай клей болот. Ушундай клейди өз нормасы менен салып, аралаштырып, анан кетирет. Бул полуавтомат өзүнүн көлөмү менен салабыз. Бул жүндөн 26,5 килограмм, ди клейден 3 килограмм, ошо эко кошкондо 30 килограмм болот. Тиги отходдон 7 килограмм кошом. Андан кийин бул судан 3 килограмм, 3 литр. Анан тияка өткөзөбүз. Бул полуавтомат өткөзгөндөн кийин өзү айлантып келтирип коет. Буну өзүн полуавтомат өзүн могу бүтүп калганда бул жактан тиякты басып койсоң, бул өзү жылып турат, тияка салып турат. Бул өзүн убактысы менен кылабыз. Бияка вестен туп-туура так цифралар керек. Азыр буну салгандан кийин суу кошомун.
Бул жактан суу чыгат. Муну алып туруп бүт жагынан чачканга аракет кылам. Баарына бирдей чачып чыккан. Анан бул кнопканы басып койсо, өзү эле алып кетип калат. Анан бул тияка айлангандан кийин бир кесес түгөнгөндө кайра процессти кайрадан баштайм. Кетиргенде бул жакта өзү бул баягы жүндү тытып берет. Тытып 3 этаптан өтөт дагы бул жерге салып берет. Бул жерден дагы мелкий, мындайча айтканда дагы көбүрөөк майдалап тытып берет бул жерге. Анан бул жерден өзүнүн наркы кармушка деп коет, ошол жерге өз нормасы менен бул тартып алып турат да. Өзү тартып алат дагы. Бул жерден өзү мисалы кандай грамм чыгарасың, баягы калың чыгарасыңбы, же жука чыгарасыңбы, ошого карап өзү буяка салып берет. Өзү салып берет дагы, анан бул жерден өтө майда кылып тытып, наркы жерге салып берет. Бул жерде 2 слой менен кетет, баягы үстү, асты. Бул болсо, мисалы үчүн 1,5 метр же 2 метр ар кандай баягы ширинада чыгарсак болот. Ошондой кылып жайып берет. Анан бул жерде ийне бар, иголка. Бул жерде 20 миңден ашык ийне бар. Бул үстүнөн тигип берет. Анан кийин эле бул жерден чыгып дагы 20 миң иголка бул астынан тигип берет. Бул астынан тигип берет. Кайра 3-чү иголкага келип туруп, бул уже үстүнөн общий тигип берет. Ийнелерден тигип бүткөндөн кийин бул үтүктө коебуз. Бул үтүк 300-250 градуста ысыйт. Үстү асты кылып, баягы клейди жабыштырып, бияктан уже кийиз кылып чыгарып берет да. Бул жактан уже кийиз кылып чыгарып берет. Кийиз кылып чыгарганда балдар бул жактан метр менен өлчөшөт. Ар бир рулон 50 метрден болот, анан 25 метрден болот. Анан клиенттин айткан метринде чыгарып бере беребиз. Бул эки чети отход. Бул отходду биз кайра дробилкага жиберебиз. Дробилкадан тытып, кайра вторичный отход кылып, кайра кошо беребиз. Бизде ошондо безотходный чыгат. Бул эки четинен кезилген отход. Бул отходдор кайрадан бул жерге келет дагы. Кайрадан бул жерге келип, ошол дробилкага кирет. Бул дробилка айландырып, кайра тытып, баягы жүн кылып кайра чыгарып берет бизге. Бул жүндү биз кайра кошуп иштетип беребиз. Болгону бизде баягы жерде bundan çıkan ıpırlar, çаңдарды деле мусорга кетиребиz. Калганы бүт кайра өзүнө кошулуп кете берет. Улуттук стиль заводу Кытайдан алынып келинген автоматташтырылган заманбап жабдыктар менен камсыздалган. Ал адам күчүн деле талап кылбайт. Иштин көбүн аппарат өзү аткарат. Ошондуктан мында аз эле жумушчулар иштейт. Азыркы учурда 5 гана адам иштөөдө. Бизден мындайдан келет, даяр болуп. Мындайдан кезилип бияка өтөт. Бул жерден оролот. Бул жерден 50 метр болгондон кийин алабыз. Алып пакетке салабыз, кесип алып. Экинчи рулонду күтөбүз. Ар гана заказ менен келет булар. Ар гана заказ менен ошо заказ менен чыгарып беребиз. Бул жерде эки бала иштейбиз. Эки бала рулонду карап болгону. Пакети бестерин жазабыз болгону. Даяр болуп келгенде чыгарып бестерин жазып, чыгарып келгенде тияка барып жыйнайбыз. Булар уже заказ менен келет, заказдар менен келет кайра. Метри келип 50 метр болгондо муну алып, темирди коебуз, андан муну алабыз. Алабыз мындай кылып. Андан бычак менен кесип алабыз. Бычак менен кесип андан кайра оройбуз, бияка алып кетип туруп. Бияктан ороп коюп. Ороп коебуз, анан бияк жагына келип алып коебуз. Четтерин алабыз.
четтен агандан тургусу ороюбуз. Тургусу ороп пакетке салабыз. Пакет алып, пакет тийгизебиз, бул жактан келди. Пакет тийгизип, буга мунун оосун байлайбыз пакет тийгизгенден кийин. Андан муну алып келип веске коебуз. Вестен чыгат килограммы. Андан бул жака номерин жасабыз. Андан граммын жазабыз. Мындай ширнасын жасабыз. Килограмм жасабыз. Андан метрин жасабыз. Андан бүгүнкү числону жасабыз. Андан урлону көтөрүп алып көтөрөбүз. Көтөрүп алып тияк алып барабыз местасына. Местасына алып келип менен коебуз. Ушунда местасына алып келип жыйнап коюп турабыз. Продукциялар ички рынокко багытталган. Жакынкы Казакстандан кызыгуусун арттырып, буйрутма берген кардарлары бар. Келечекте ишкана жетекчилиги өндүрүшүн кеңейтүү, экспортко чыгуу ниетинде. Бул ишкананын күнүнө чыгарганы 1,5 тоннага чейин чыгарат, айына 35-40 тоннага чейин өндүрүп чыгарабыз. Азырынча товарларды ички рынокто сатабыз. Кудай буйрса, сырткы рынокко дагы аракет кылып атабыз. Сырткы рынокко дагы чыгып атат. Буйрутманы көбүнчө баягы калпак жасагандар, оюнчук жасагандар, боз үй жасагандар ошолор буйрутма берет көбүнчө. Анан базарда, биздин ички базарларда дагы баягы сатылат. Bundan ошо оюнчук, боз үй жасашат, калпак, көп нерсе жасап чыгарышат да. Бул ишкананын келечеги Кудай буйрса жакшы, келечеги бар. Кудай буйрса жылыштар бар. Дагы алдыга жылдырганга аракет жасап атабыз. Кудай буйрса келечеги жакшы, келечеги чоң. National Style жоопкерчилиги чектелген коому 2021-жылы Бишкек эркин экономикалык аймагынын базасына катталып өндүрүшүн баштаган. Инвестициялык көлөмү 30 миллион сомду түзөт. 2022-жылдагы өндүрүш көлөмү 14 миллион сомдон ашкан. Ишкананын келечеги кең. Жетекчилиги мындай ыргак менен алдыга кадам таштап, чоң ийгиликтерге жетебиз деген ишенимде.